Аларды же толук гана кылышат, же болбосо кайра алып чыгып кетишет. Кыйналган элди андан беш бетер кыйнаштын кереги жок да. Кандай документиң бар? Көрсөтчү, алып келчи. Эч кандай документи жок, 0 документ менен мени легалдаштырып бер. Кантип сени легалдаштырабыз? Эч нерсе жок болсо, кандай кылабыз? Атабызды бизди дагы колдосун, карапайым калк чечет негизи жашоодочу бардык нерсе. Бүгүнкү күнгө чейин 16728 транспорт каражаты легалдаштырылды. Кимге каттала турган болсо автоунаа, ошо гана киши айдайт. 1-октябрдан баштап орус номерлерлүү машинелер менен Кыргызстанда жүрүүгө болбойт деди Кыргызстан жарандарыначы. Негизи российскийге киргизбеш керек болчу да. Таможенный союз болуп аткандайынчы. Жет өлкөлүк номерлуу унааларга карата чоң масштабта рейдтик иш-чаралар жүргүзүлөт. Машинелерди талкаланган, сынып, эртең ичине адам түшсө, тура барып туруп эртең адамдарды майып кыла турган машинелерди биз легалдаштыра албайбыз. Муну ачык айтып коеюн, коомчулук дагы уксун ошону. Андан сырткары ошол 15 000 машинеси бар адамдар ар түрдүү баягы WhatsApp'тардан айтып, бири-бирине айтып, бизди укпай калат деп айтып атышат. Ай, чыгайлы, чогулайлы, митинг кыла коелу, тияк була кыла коелу. Давайте давление кылайлы деп. Не думайте даже. Так. Ойлонуп көрбөгүлө дагы, ошо митинг кылабыз, тияк буяк мыйзам бузабыз деп. Өзүңөр биринчиден мыйзамды бузуп, мыйзамсыз машинелерди алып келдиңер. Эми мындан буяка дагы мыйзамды бузуп, мамлекетти мындай давление кылабыз дейсиңер. Бул туура эмес. Урматтуу депутаттар, сиздер да түшүндүрүп койгула. Өлкөдө 1-октябрдан тарта рейд башталат. Анда чет өлкөлүк каттоодо турган унаалар айып короосуна киргизилмекчи. Эмне үчүн мындай чаралар колдонулат жана алардын катарына кайсы унаалар кирет? Биз бул суроолорду тактап көрүү үчүн жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо кызматынын башкы башкармалыгынын жооптуу кызматкеринен тактап көрдүк. 1-октябрдан баштап ички иштер министрлиги тийиштүү иш-чараларын өткөрүп, баягы Кыргыздын жаранын чет мамлекеттик автоунааларды айдоого тыюу салынат. Айдаган укугу жок болот. Анан 6 айдан ашуун Кыргызстанда жүргөн автоунаалар, чет мамлекеттик автоунаалар жүрө турган болсо, алар айып короого киргизилет. Ошондой тыюулар салынган. Ал долбоор бүгүнкү күндө Кыргыз Республикасынын администрациясына, президенттин администрациясына жөнөтүлгөн. Ошол жерден кароо болуп, 1-октябрдан күчүнө киришкен. 1-2 жыл мурун бияка машина кирип, бүгүнкү күнчө мен айдап жүрө берем, анан кийин бир чыгып кайра кирем деген андай болбош керек да. Ал машина чыккан күнү кайра кире албайт. Бүгүнкү күндө бүт Орусиянын, Армяндын номерлери жүргөн бүт бар, эч кандай тийиштүү документтер жок да. Единственное, ошо свидетельство регистрациясы бар, болду, башка эчтеке жок, документтер, машинанын документтери жок. Ошол үчүн ушундай өкмөт ушундай тарапка барып, биздин президентибиз ушундай жарлык чыгарып туруп, 6 ай убакыт берди. Кыргыздын номерин өткөрүп алгыла деп. Ошонун баарын иштер 6 айдын ичинде өткөрбөсө, анда биз уже тийиштүү иш-чараларды көрүш керекпиз. Бүгүнкү күндө эч кандай жылдыруу максат жок, эч кандай жылбайт. 1-октябрда уже полный ишти уже ички иштер министрлиги баштайт. Рейдтерди бүт органдар менен биргеликте иштеп алып барабыз. Анда бир суроо, легализация болгон автоунаалардын кандай чектөөлөрү бар? Мисалы, социалдык тармактарда азыр ар кандай эмелер чыгып жүрөт да, мындай сатса болот экен, мынча болот экен, анан жок. Ким айдаса болот ушу автоунааны? Азыркы учурда долбоор, мен башында айтып кетпедим, долбоор иштелип чыгып, баягы бул жарлык чыккандан кийин межбес рабочий группа чогулган. Бүт министрликтерден бирден өкүл чогулуп, ушул жерден ар бир ушундай момент боло турган жерде талкуулап, ошону иштеп чыгып, бүгүнкү күндө долбоор иштелип чыкты. Биздин 10 регион деп коебуз, 10 регион легализациядан өткөн автоунааларды бир эле ушул кимге катталган болсо ушул эле адам гана айдалат деп долбоор бар. Бүгүнкү күндө долбоор. Аны мындай күчүнө кирди деп айта албайбыз, ага кол коюлуп, кабыл алынмайынча айта албайбыз. Бирок долбоор бар. 1-октябрдан баштап ошол автоунааны кимге катталса ушул адам айдаш керек. Айрым блогерлер, жарандык активисттер ошо эме деп айтып атышат да, аялы анан бир тууганына деген ошо болот деген. Ал нерсени туура эмес кабыл алышты. 595-токтом чыкты. Жакын арада эле ошол жерде жазылат. Баягы ар кандай элдердин талаптары да болду. Баягы эми ал киши каза болуп калса,
анан ал машина жөн эле калып калабы же кандай болот дегенден ошол киши каза боло турган болсо ошонун баягы наследниктерди бар да, аялы, окучу, аялы, балдары же ошол жакын. Же мындай киши өзү киши деген баягы майып болуп калып, айдаганга укугу жок болуп кала турган болсо, соттун чечими менен, чечим аркылуу башка бир адамдарга эметсе болот да. Демек жалаң соттун чечиминен гана, э? Соттун чечими, бирок ал деген ушу недееспособный болуп кала турган болсо, недееспособный, то есть баягы майып болуп калып, машина айдаган укугу жок болуп калса, ошо же өзүнүн ден соолугуна жараша машинаны айдала албагаса гана ошондо гана өткөрүлүп берилет. А биякта мында айрым аялына же балдарына өткөрүп берилет деген сөз жок да. Бир туугандары айдаса болбойт экен демек, аялдары мындай. Жок. Эгер ден соолугу чындай эме болуп турса, кимге каттаса ошол киши. Кимге каттала турган болсо автоунаа, ошо гана киши айдалат. Эске салсак, 2024-жылдын 31-декабрында номер 398 автоунааларды легалдаштыруу боюнча чаралар жөнүндө президенттин жарлыгы чыккан. Бул жарлыкта мыйзамдаштыруунун жол жобосун 2 айлык мөөнөттө иштеп чыгып, легалдаштырууну 3 этап менен жөнгө салуу керектиги министрлер кабинетине тапшырылган. Биринчи этап документтери бар унааларды легалдаштыруу. Экинчи этап документтери жок, бирок техникалык абалы жарактуу автоунааларды легалдаштыруу. Үчүнчү этап документтери жок, айдоого жараксыз унааларды тетик катары сатууга, өлкөдөн ташып чыгууга же утилдештирүүгө мүмкүндүк берүү. Министрлер кабинети мыйзамдаштыруунун долбоорун 31 мартта иштеп чыгып, төмөнкү тартиптерди бекиткен. 2024-жылдын 31 декабрына чейин ташылып киргизилген жана мамлекеттик каттоодон өтпөгөн унааларды легалдаштыруу. Чет өлкөлүк каттоодо турган автоунааларды легалдаштыруу үчүн жыйым 100 000 сом деп бекитилген. Кийин унаанын кыймылдаткычынын көлөмү 2 литрден ашпагандарга мыйзамдаштыруунун акысы 50 000 сомго түшкөнү маалым болгон. Мыйзамдаштыруудан өткөн автоунааларга регион графасында 10 цифралык коду менен мамлекеттик каттоочу номер берилсин деп белгиленген. Долбоорду ишке ашыруу тапшырмасы транспорт каражаттарын жана айдоочулук курамдык каттоо боюнча агенттикке жүктөлгөн. Легалдаштыруу 1 апрелден 1 октябрга чейин болот деп бекитилген. Эске салсак, буга чейин социалдык тармактарда мындай унаалардын ээлери 2 өтүнүш менен бийликке кайрылган. Алар легалдаштыруунун баасын төмөндөтүп, мөөнөттүн жылдын соңуна чейин узартып берүүнү суранышкан. Россиядан алып иштеп алып келген машинабыз азыр эми жарым баасынан дагы арзан сурап атышат. Мисалы мен мындай эле айтайын, мен дагы бир таанышым бар эле. 30 000 сомго алган машинаны эми 50 000 сомго оформление, 80 000 сомго ал машина сатылбайт. Мындай айткандачы, туура түшүнгүлө, запчасть дагы албай атпайбы, аныкынчы. Кыйналган элде андан бешбетер кыйнаштын кереги жок да, бир аз калыстык керек болчу. Ушу өкмөт жактан бир аз калыс эме кылып, ушул берки машиналардын бир аз баасын ылдый кылып берсе, 50 эмес, хотя бы бир 30га такап берсе, карапайым эл деле сүйүнмөк бир аз. Урматтуу Садыр Жапаров, урматтуу Камчыбек Ташиев, биздин кайрылуу суранычыбыз ушул, биздин көйгөйүбүз. Мен кече жакында эле уктум, бул Россия номери видео токтоп турган. Ушу акча жетпестиктен алганбыз ошол учурунда. Бир аз узак мөөнөттүүрөөк кылып бериңиздер, жаңы жылга же 1 жылдык кылып, анан кийин бул 50 000, 100 000, эки объем 50 деп чыгып атат. Муну деле кыйын да, досрочно таба калганчы акчачы. Азыр баардыгы эле кымбатчылык болот. Анан бир аз узартып бериңиздер мөөнөтүн. Суранычыбыз. Ошол сиздерге кайгылуу бар да. Мисалы мен минип жүргөн машинам 150 000 сомдук машина. Мен мисалы акчам болуп, иштерим жакшы болуп жүргөн болсо, мисалы мен деле 10-15 000 доллардык машинаны мингим келет да. Азыр мына Абхазия, Армения машиналары мисалы жылы жакшы да. Бүт мына Россиянын азыр мусул машинасын биз минип жүрөбүз, ошого биздин машиналар тең атат да мисалы. Алар мисалы 2010, 12, 13, 15 жылкы машиналарды 50 000, 100 000 деп мурда кеткен да. Ошол боюнча эле азыр биздин мисалы эски Россиянын машиналарында ошого теңеп, ошондой акча төлөп кыргыз номер алуу деп атат. Эми биз ого каршыбыз да, мына карапайым калк. Мисалы президентибиз деле, мына генералыбыз деле бизге ошон карапайым калк көтөрүп шайлаганбыз да. Биздин дагы үнүбүз ошолорго жетсин. Ошолор дагы биз аларды колдоп атабызбы? Бизди дагы колдосун. Карапайым калк чечет негизи жашоодочу бардык нерсени. Мыйзамдаштыруунун аякташына саналуу эле күндөр калды. Ошол себептен биз транспорт каражаттарын каттоо бөлүмүнүн башчысынан легалдаштыруу боюнча маалымат алдык.
Бүгүнкү күндөн баштап ушу агенттиктин жетекчилиги тарабынан легалдаштырууга жарандардын жетишпей калбай же болбосо кезек болушу үчүн республика боюнча агенттиктин 38 аймактык бөлүм сектору бар болсо, ошонун 37си эртең мененки саат 8:30 кечки саат 8ге чейин иштейт. 24 саат иштеген, жанагы түнкү саат 1ге чейин иштеген бөлүмдөрдөн тышкары. Тактап айтсак, түнкү саат 24 саат иштеген бөлүмдөрүбүз бул авто базарында, авторынакта регион аралык бөлүмү, Чүй облусу боюнча, ал эми Ош областы боюнча регион аралык бөлүмү 24 саат иштейт. Андан тышкары Аламедин бөлүмү жайгашкан бизде. Аламедин бөлүмү түнкү саат 1ге чейин иштейт. Андан тышкары Бишкек шаары. Калган бөлүмдөрдүн баары кечки саат 8ге чейин кызмат кылышат. Апрелдин 1-нен октябрдын 1-ине чейин легалдаштыруу жүрүүдө. Жалпы жонунан апрелдин 1-инен баштап бүгүнкү күнгө чейин 16728 транспорт каражаты легалдаштырылды. Ал эми облустар боюнча айтсак, алдыңкы орунда Чүй облусу турат, 4603. Ал эми экинчи орунда Ош обласу 3010. Андан кийин эле Бишкек шаары 3006 транспорт каражаты легалдаштырылды. Бүгүнкү күндө ошо акыркы 5 күн калды. 5 күндүн ичинде кайрылган жарандардын саны арбын апрель айында 3000 транспорт каражаты легалдаштырылса, андан кийин бир аз басаңдай түшкөн. Сентябрдын башынан бери күндөн күнүгө өсүп жатат. 500, 600, 700 эң максималдуу кечээ күнү катталды. 1200дөн ашык транспорт каражаты легалдаштыруудан өттү. Ошо легалдаштырылган автоунааларга кандай чектөөлөр бар? Мисалы, ким айдай алат, кантип айдай алат? Жана жогоруда белгиледим го, 168-190 менен убактылуу тартип бекитилген деп. Ошол убактылуу тартипке ылайык легалдаштырылган транспорт каражаттарына 10 регион берилет. Алар болсо башка жаранга каттай алышпайт, башкаруу укугун бере албайт, башка жаран айдай албайт. Андан тышкары Кыргызстан аймагынан сырткы чет өлкөгө чыгара алышпайт. Ушундай чектөөлөр бар. Ошо айрым блогерлер, жарандык активисттер социалдык тармактарда айтып атышат, ошо аялы айдаса болот экен, бир тууган айдаса болот экен, ошол канчалык деңгээлде чын? Эми ал блогерлердин айтканы кайсы мыйзамга такап айткандыгы бизде маалымат жок, бирок бизде ошол убактылуу тартипте так жана туура жазылып турат, башка жаран айдаганга башкаруу укугун бере албайт деп. Болбойт, ошо. Болбойт, башка адам айдай албайт. Кимге катталса ошол жаран гана айдайт. Анан мындай маалымат бизге келип түштү, ошол жол кыймылын коопсуздугун камсыздоо кызматынын башкы башкармалыгынан. Мисалы, кыргыз жаранына катталган орус ошо Россиядагы учеттогу машина Кыргызстанга келсе, ошо өзүнө катталган болсо, убактылуу учетко турса болот дейт го. Ошол убактылуу каттоо деген кандай болот ошондо? Легалдаштыруу боюнча ошонун арты менен ушу убактылуу каттоо кирип жатат. Бүгүнкү күндө модулубуз бүгүнкү күндө азыр тестирлөөдө турат. Негизи чет өлкөдөн, мисалы Россия Федерациясынан жараны өзүнө катталган транспорт каражаты менен бизге келсе, 6 айга чейин Кыргызстан ичинде жүрө берсе болот. Мыйзам жол берет. Ал эми 6 айдан ашык жүрө турган болсо, анда убактылуу каттоого алынышы керек. Жаран каттоо көбөлүктө кайсы жаран чет өлкөлүк жаран жазылса, ошол жаранга гана убактылуу каттоо жүргүзүлөт. Убактылуу каттоо үчүн каттоо талонун алат сондордон. Анан ал жерден каттоо талонун алганда, ошо каттоо талону берилген мөөнөткө чейин эле гана убактылуу каттоо алынат. Ал мөөнөттөн ашып кеткенден кийин автоматтык түрдө биздин автоматташтырылган маалымат тутумунан транспорт каражаты маалыматы өчүрүлөт. Жаран келип, ошо жанагы каттоо талонун узартып, жаңы мөөнөт менен келсе, ошол мөөнөткө кайта узартууга болот. Канча мөөнөткө койсо болот ошо каттоого? Каттоо талону негизи 3 айга чейин берет, 3 айдан ашык берилбейт деп. Кечээ бизге бир жаран келди, биз дагы ошо тактадык, 3 айга чейин берилет, 3 айдан ашык берилбейт. Эгер жаранды ошо жарандын атында катталган болсо, мисалы Орусия учетундагы ошо орустардын Россия Федерациясынын каттоосунда турса, кыргыз жарандын атында болсо, же болбосо ишеним каты болсо, убактылуу каттоого турса болот экен да 3 айга. Жок. Бул жерде туура эмес түшүнүк пайда болуп калды. Кыргыз жаранын убактылуу каттоого болбойт. Себеби дегенде кыргыз жараны ошо жанагы паспорт столдон барып каттоо талонун ала албайт. Булардын уже эмеси бар да, пропискасы бар. А бул пропискасы жок чет элдик жарандарга гана каттоо талонун берет. Кыргыз жараны же болбосо жана эки мамлекеттин жарандыгы барларга убактылуу каттоо жүргүзүлбөйт. Аларга жүргүзүлбөйт. Чет өлкөнүн гана жарандарын убактылуу каттоого жүргүзүлөт.
бул чет өлкөнүн жараны дегеним могу Евразиялык экономикалык биримдиктин ичиндеги өлкөдөгү мамлекеттен келген жарандар болсо, алар жана каттоо талону менен жүргүзүлөт. Ал эми үчүнчү өлкөдөн келген жарандар болсо, алар болсо бажы кызматынан каттоого туруп, ошол жактан кагаз алып келип, ошонун негизинде гана каттоо алынат. Азыркы учурда легалдаштыруу үчүн, мыйзамдаштыруу үчүн кандай документтер керек болуп атат, кандай эмнеден өтүш керек жарандар? Алгач легалдаштыруу үчүн жарандар биринчи техник кароого барып кайрылыш керек. Техникалык кароого, ал жерде болсо ошо транспорт каражаттын коопсуздугуна алар хорутунду чыгарып беришет. Бул транспорт каражаты жолдо жүрсө болот деген. Ошону өткөндөн кийин келип биздин ар бир бөлүм секторларда ошо транспорт каражатын кароону жүргүзө турган операторлорубуз бар. Ошолорго кайрылат. Алардан кароо өткөндөн кийин ар бир бөлүмгө кирип электрондук кезек алып, адистерге кайрылса, адистер каттоо иштерин жүргүзүп берет. Демек жанагындай мисалы СТС анан ПТС деген бөлүнөт турбайбы? Эки документ болот турбайбы орустардын, эме Россия Федерациясында. Ошол ПТС жок болгондор кандай кылып атышат, ошолорго кандай ой болот? Эми бул жерде бизге жана убактылуу тартипте кайсы учурда баш тартылат? Эгерде 2024-жылдын 31 декабрынан кирген транспорт каражаттары жана чет элдик мамлекеттик каттоо белгиси жокто, анан күрөөдө же болбосо издөөдө турган транспорт каражаты болсо, ошо 3 учурда баш тартылат. Ал эми бул жана СТС деп атпайбызбы, свидетельство о регистрации транспортного средства, транспорт каражатын каттоо күбөлүгү, же болбосо ПТС, паспорт транспортного средства. Бул бизде талап кылынбайт. Бизге кайсы документин алып келсе, ошол документтин негизинде каттоо жүргүзүлөт. А бул ПТСти сурап аткан себеби жарандар ПТС талап кылынып атат, мынтип атат деген ал жок, биз тараптан эмес. Ал жана тех кароодон. Себеби дегенде бул Россия Федерациясынын жана каттоо күбөлүгүндө транспорт каражаттын кыймылдаткычынын көлөмү жазылган эмес. Ошол себептен булар болсо транспорт каражаттын паспортун сурап жатышат. Ошол жерде жазылган болот да. Ошол үчүн тех кароо гана сурап атат. Бизде болсо эч кандай талап кылынган жок. Силер талап кылган жоксуңар? Биздин тараптан талап кылынган жок. Жанагы легализация лаборатория силерге карайбы жанагы? Жок, лаборатория бизге карабайт. Алар бүт бары ушу частныйлар. Ички иштер министрлиги. Жок, ички иштер министрлиги эмес, Министерство экономикага карайт. Ошолор болсо буларга уруксат кагазын берет, ошонун негизинде булар иш алып барышат. Ассаламу алейкум байкелер. Ассаламу алейкум. Бул кандай болуп атат легализация? Ошол боюнча маалымат сурап атабыз да. Бизде маалымат жок, ар жакта теткине. Жок, алардан жигиттен барып сурасаң? Сурадык. Силердики кандай болот? Эмне? Мен вообще машинам да жок легализация. Силердикичи? Бас техосмотрду көрүп атабыз, техосмотр бүтсө анан аркы лаборатория демесин өтөбүз да. Кандай тоскоолдуктар болбой эле мындай? Пока тоскоолдук жок, бирок очередь көп. Очередь канча киши болот? 100дөн ашык. 100дөн ашык. Качан келдиңиз? Канча болду келгениңиз? Бүгүн эртең менен келдим. Эртең менен? Эртең менен турасызбы? Сиздики кандай машина? Россиябы же? Армения. Армения, жанагы ПТС деген жок, өткөрүп берет деген чынбы ошол? Кандай болот? Билбейт экенбиз ошону азыр, биз информация алебиз. Мына бүгүн өзү көлдөн келдик караколдон. ПТС барбы жокпу, аларды азыр пока бияга айтат техосмотрга келгенден кийин. Предварительно пока айта албайбыз. Жок, мен бирөө менен эле келип калдым. Бирөө менен келип калдыңыз? Байкем сиз кандай болот байкем? Негизинде мындай айтпайсыз. Биринчи опыт. Биринчи опыт. Сиздики эмне машина? Honda. Honda эмне? N-вагон деген кичине. N-вагон. Российский учетпу кандай? Российский. Кандай болот? Эмнеден өттүңүз? Эч нерсени өтө элек. Эч нерсе өтө элек. Техосмотр. Эмнелерди дагы караш керек болот? Машина алып атканда же жок, ошол негизи кайсыларга карап атат? техосмотр, осмотр, анан кийин мен алып дейсиңби? Сиз канча төлөйт экенсиз ошондо? Ага 7 элекмин да. Жок, канча объемга чекесиз? 0,7 50 миң тереге. Мындай эме болбой элеби? Мындай тоскоолдук жараткан жанагы ПТС тест дегендер менен. ПТСти электронный алдым. Электронный алдыңыз башка бир аркылуу сатып алдым да, бирок жок. Мындай эме болбой эле, жакшы элеби? Очередь тезирээк кетсе да. Очередь, Очередь. Канчанчы очередтесиз? 42. 42. Канчада келдиңиз? 10 жарым, 11. Эртең менен 10да, Примерно 11-де. 3-5. 110 миң менен бүтөт экен да. 110 миң бүтөт экен. Азыр очередте турабыз. 60-шы жол. Бүгүн жетишпей калдык го демеш. 60-шы жол. Канчада келдиңиз? 12-де келген. 12-де келгенсиз. Эмнелерди дагы карап атат мисалы? Билбейт азыр. Эли келдик, законду угуп алып элечи. Негизи российскийге киргизбеш керек болчу да. Таможенный союз болуп аткандайынчы. Ооба. Армянскийлер го мейли мурунтан бери эле бар. Российскийлерде что-то не то болуп койду да.
Сиз машинени бияктан сатып алдыңызбы же айдап келдиңизби? Айдап келгенбиз. Россиядан, Ошондо 110 000 болот деп атыптыр да? 110 болот. Көрөбүз да иншалла. Мындан тышкары дагы эмнелерди текшерип карайбыз деп атат? Полный эле кузов, вин номер, слабовой, мотор, ямадан газ, фазаларын текшерип атат да. Азыркы учурда сизде кандай документтериңиз бар ошол? Полный эле бар, полный пакет. Эмне деген документтер ошол? СТС, ПТС, купли-продажа договорлор бар. Өзүңүзгө өткөрүп алгансыздар да Россиядан, Бирок транзит номер эмес, мындай железный номер. Оң рульбу же сизге солбу? Оң. Оң рулду, Nissan Elgrand 3.5. Ал минивэн машина окшойт, Минивэн. Эртеден бери мына 80-чи очередь болуп атат да. Лучше мындай 20 машинени тизип туруп, полный карап бат-баттан өткөсө жакшы болмок да. Ошондо биз да кыйналбай өзүбүз жумуштарыбызды менен бүтүрмөкпүз да. Азыр бирине чейин аз эле калды, бирок срокчу. 6 күн калды окшойт, Ошо 6 күн калды. Еще рабочий күндөр саналбайт да, пятница. 4кө чейин эле, ошондой. Сиз ошондо биякта мындай 20 машинени тизип туруп анан бат-баттан өткөрсүн деп атасызбы? Мындай капотторун ачып, бат-баттан текшерипчи. Болду, өтөт, өтпөйт, шак-шак. Ошондо бат кетмек да. Ошондо жакшы болмок деп элесиз. Азыр айтканы обедке чейинкилер кирип атат да, эртең менен киргендерчи. Бияк уже жетишпей уже. Чокон Валихан көчөсү 1А. Мобильный автолаборатория. Услуга техосмотра, автолаборатория ошондой жазабыз. Азыр легализация боюнча легализация боюнча ошо көп кайрылыштар болуп атат. Легализацияны уже биз апрелден бери өткөзүп атабыз. Шаардын унан жанында болгондуктан бияка кайрылуулар абдан көп. Азыр бир жумадан аз калды, 6 күн калып атат. Ошондуктан машиналарды график жумушубуз узарды. Эртең мененки 8:30 баштап кечки 9га чейин негизи официально. Бирок биз 11га чейин иштеп атабыз. Выходной жок, суббота воскресенье күндөрү деле саат 8ге чейин 9га чейин болот суббота воскресенье күндөрү. Күнүнө канча машина өтүп атат орточо? Күнүгө бизде где-то 50 именно легализацияны эсептесек бир 50дөн 60га чейин өтүп атат. Андан тышкары техосмотр, автолабораториялар бар, алардын арасына кирип кетип атат. Ошондуктан только легализацияны алсак где-то 50-60 машина. Сентябрдын башында Жогорку Кеңештин депутаты Элдар Абакиров легалдаштыруунун мөөнөтүн жаңы жылга чейин узартып, баасын 2 эсе азайтуу керектигин айтып чыккан. Өткөндө экономика министрлиги 1-октябрдан баштап орус номерлерлүү машинелер менен Кыргызстанда жүрүүгө болбойт деди. Кыргызстан жарандарыначы. Эми маселе негизи туура коюлган, бирок 1-октябрга чейин мен оюмча туура эмес. Бул жерде мөөнөтүн жылдын аягына чейин караш керек. Жана армян номерлеринде эле, Абхаз номерлеринде эле ошондой кеткен. Анан эске алыш керек, Россиянын келген машинелер бул көбүнчө арзан машинелер. Жанагындай малолитражка деп коет. Ошон үчүн аларга жана растаможка 100 000 деген бул кымбат. Ошону бир 2 эсе азайтууну сунуштайм. Экономика жана коммерция министрлигинин бажы жана тариф саясаты башкармалыгынын жетекчиси Руслан Тыналиев Тазабек басылмасына берген маекте легалдаштыруунун мөөнөтү жылбайт деп билдирди. Мекемелер аралык комиссия легализациянын мөөнөтү узартуу кереги жок деп эсептейт. Анткени мыйзамдаштырууга 6 ай убакыт берилген. 5 ай 20 күн ичинде басымдуу бөлүгү легализациядан өттү. Аны узартуу олуттуу жыйынтык бербейт. Жарандар октябрь, ноябрь айында эмес, акыркы айда мыйзамдаштырат. Андыктан 2025-жылдын 1-октябрга чейин өз убагында мыйзамдаштырууну өтүнөбүз. Бажы жана тариф саясаты башкармалыгынын жетекчиси Руслан Тыналиев мыйзамдаштырганга жетишпей калган унааларды өлкөдөн сыртка чыгарып кетүүгө же болбосо тетик катары сатууга мүмкүнчүлүк берилерин айтты. Сиз бул тууралуу кандай ойлойсуз? Пикир калтырыңыз. Сиздер менен Чекит Медиа жана мен Эржан Шаршоев болдум. Көрүшкөнчө.